сындырдың. Тарбия көргөнсүңбү же жокпу? Мен hiç qanday күнөөм жок. Балакай, сен бул жерден өтүп баратасыңбы? Ооба. Сен ойноп жатып сындырдың. Кечиресиз, мен сындырган жокмун. Жашабай жат жаның жебегин. Менден азыр көрөсүң. Ой тоба, эмне үчүн мени урушуп жатасыз? Бошумду ортпа. Чакыр атаңды сет. Болбосо азыр бирди көрөсүң. Мен атам жок. Дагы эмне калп айтып атасың? Я, азыр сени бул жакка киргизип камап коем, анан көрөсүң. Атаңды оозурайын. Атам сөкпөң. Бул жерде атамдын да, менин да күнөөм жок. Анан? Сизде ишенич да жок экен. Бошумду ортпа. Чакыр атаңды сет. Болбосо азыр бирди көрөсүң. Мен атам жок. Таштап кеттиби? Туура кылат. Сага ошогонун кимге кереги бар? Атам өтүп кеткен. Апаң болса керек. Чакыр апаңды. Төлөсүн. Сен сындырдың. Апам чакырбаңыз. Мен өзүм иштеп, өзүм төлөп берем. Апам орушан болуп калган. Менден ыйлап ушинтип жөнүнө кутуруп кетем деп жатасыңбы? Акмак десе, мына жүрчү мынандай. Ассаламу алейкум, шеф. Бул жерден өтүп баратып, терезени сындырыптыр. Атың ким, балакай? Мен атым Бакыт. Мен атым Калдыбай. Жакшы бала турбайсыңбы? Сиз да аябай жакшы адам экенсиз. Бакыт, убактың барбы? Жүр түштөнүп келели. Ооба. Мен машина жууп, түнкүгө үйгө нан алып барышым керек. Жүр. Биринчиден тамактанайлы. Анан кийин калганын сүйлөшөбүз. Баары болот. Сен айткан жерге мен жеткизип коем. Макулбу? Сүйлөштүкпү? Ай азамат, жүр. Отур балам. Шеф, тигини сындырып. Жетим балага үнүңдү катуу чыгарбай жүргүн. Эмне? Өзүңдүн өмүр баяныңды уnuттуңбу? Шеф, Эмне үчүн сыртта турат айнектер? Өзүңдүн милдетиңди так аткарып жүрсүң? Кай жерде окуйсуң? Түшкө чейин мен мектепке окуйм. Түштөн кийин медреседе окуйт болчумун. Атам өтүп кеткенден кийин машина жууп, апама жардам берип жатам. Туугандарың барбы? Ооба, бар. Атам баарында катташы өтө жакшы болчу. Атам өтүп кеткенден кийин биз менен катташпай айылдагы үйдү алып коюшкан. Мен сага ишенип турам. Тиги айнекти унутуп кой. Канча бир туугансыңар? Эжем экөөбүз эле. Эжем аябай жакшы окуучу, жалаң беш алчу. Азыр бирөөнүн үйүндө бала карайт. Апам болсо ашканада иштейт. Апам тапканын батирге, эжемкин топтойбуз. Эгерде макул болсоң мен сага жардам берейин. Мындан ары машина жуубайсың. Кайра окууңду улантасың. Эжең да кайра окуйт. Апаңа болсо жеңил, акчасы көп төлөй турган жакшы жуугуч таап берем. Үй бүлөдөгү баардык муктаждыктарды мен чечемин. О жараткан, бактылуу болуңуз. Мен баарын кайтарамын, жакшы окуймун. Бизден кайтпаса Кудайдан кайтсын. Апамдын, эжемдин атынан дагы сиз мага атамдай болуп калдыңыз. Балам, ааламдардын мырзасы сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед сен сыяктуу, мен сыяктуу атасыз, энесиз жетим өскөн эле.
аны да жетимдеп кемсинткендер көп болгон. Бирок ал кордуктарга сабыр кылып жашоонун үлгүсүн бизге үйрөттү. Ошондуктан балам, келечегиң алдыда. Жаратканым жар болсун, өмүрүң узун болсун, элдин уулу бол. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед көрсөткөн жол менен жүргүн балам. Сизге чоң рахмат.